могул жердики ушул жердин эле тургундары чыгып төгүп кыктарды малдардын. Ошондой эле тери, шифр, курулуш материалдарды төгүп көрүктү буза башташканда. Бүгүн 19 апрелде өлкө башчысынын улуттук тазалык күнү жарлыгынын негизинде Балыкчы шаарынын кире беришиндеги экологиялык посттун айланасында текшерүү иштери жүргүзүлдү. Чогуу совместно бияктын подстанциянын балдары, телеком балдары болуп биргеликте жүктөйт. Ошондон сырткары тетиги бактардын баары тең иретке еш керек. Мондай уход жок, көрүнүп турат көрүн. Мондай болбош керек. Бул жер зеленхоз, лесхоз совместно подстанция болуп биргеликте иретке еш керек бул жер. Анан могул жер. О, бак мондай дикобразка болбой, отолуп буталып туруш керек. Дүңүр турбаш керек, оңлар турбаш керек. Жеринде текшерүү иштерин жүрүшүндө шаардын күнбатыш тарабында ижарага берилген жер тилкелери ижарачылардын жоопкерчиликсиз мамилесинен улам кароосуз калып, таштанды басып кеткен көрүнүштөр байкалды. Өзүнүн жарандык милдетин туура эмес так аткарбай, ушундай кайдыгерлик мамиле менен кылып, ушундай таштандыларды белгиленбеген жерлерге келип алып келип таштап кетип атышат. Бул негизи мындай таштандылар биздин милдетке кирип тазалоо эмеси каралган эмес. Бул жерлерде мисалы үчүн Балык шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгына арендага алышат, ишкана жана башка нерселер ачканга. Ошолорду алгандан кийин анан жоопкерчиликти алыш керек да, негизи тегерек четинин ошол өзүнө тиешелүү аймактарын эшигин алдыларын таза кармаганга. Шаар бир гана биздин тазалык ишканасыныкы же Балык шаарынын мэрияныкы жалпы элдики ар бирибиз атуулдук милдетибизди аткарып, шаарыбыздын тазалыгына салым кошуп, ушундай белгиленбеген жерлерге таштанды ыргытпай эле, ошол атайын график коюлган график күндөрү чыгарып, эшигин алдына коюп, мусорго болгон төлөмдөрдү убагында төлөп турса, биздин ишкана кызмат көрсөткөнгө даяр. Шаар бийлиги эми мындай жоопкерчиликсиз мамилеге чаралар көрүлөрүн белгилеп, ижарачыларга түшүндүрүү жана эскертүү иштерин жүргүздү. Арендаторлор алып бул жерди өздөштүрбөстөн таштандыга айландырышкан. Ушундай жерлерди, арендага берилген жерлерди жакынкы арада жокко чыгара баштайбыз. Арендага алып, оңдоп түзөп, таза кармай турган кишилерге беребиз. Ошондой эле соода түйүнгө деп алган шаар ичиндеги соода түйүндү иштетип жаткандар тегерек четтерин иреттеп, көрүнүштөрүн бир мэрия тараптан, архитектор тараптан берилгендин негизинде аткарбагандардыкы да жокко чыгарылып, аткара тургандарга бериле баштайт. Экологиялык кыйроолор күч алып турган заманда шаар тургундарын жаратылышка болгон кайдыгер жана аярсыз мамилеси өкүндүрөт. Шаар бийлиги жарандар тазалык иштеринде активдүүлүк көрсөтүп, мыйзамсыз таштанып төгүүлөрдү байкаса, жергиликтүү бийликке билдирүүсүн суранат.